Бұл карлик. Карлик жанагы Ренет Лансберг деген бар ғой. Ошол. Бул алма бакты Адылбек Айтеков 25 жыл мурда отургузган. Талас районунун Көктокой айылынын тургуну бийик өсүүчү сортторду тандаган. Багбандын үйүнүн жанындагы багы 70 сотук жерди элейт. Жылына 20 тоннага чейин алма терип пайда көрөт. Бутоого өзү жетишпей калгандыктан быйыл адистерге кайрылган. Бутаганга ал жетпей калды. Картаганга 80ге келгенден кийин анан балам бир балам Россияда. Анан ошол келип анан бу Турарбек деген агроном бала экен, татып атабыз. Азыр уже полноценный түшүм берип аткан 100 түптей бар. Булар бүт эле паштык кыштык сорттор. Көп эле түшүм алабыз. Бир 20 тонна, 30 тонна болуп кетет. Вот, болбой калды дегенде эле бир 10 тонна болот. Алма деген бурда кирешели болду. Алманын баасы 2 жылдан бери ылдый түшүп кетти балам. Багбандын багын жергиликтүү агроном Турарбек Кутманалиев баштаган адистер бутоодо. Алар керексиз бутактарды кесип, бактын ичин суюлтуп, талаптагыдай кылууда. Адистердин баамында алманы туура эмес кесүү же такыр бутабай коюу түшүмдүүлүктү азайтып жиберет. Учурунда туура эмес каралып калып, баары аябай токой болуп кеткенде могу жагда болуп эчтеке көлөкө күн тийбейт алманын арасына. Ошон үчүн азыр биздин балдар бүт кайта күн көрө турган кылып ачып, анан түшүмгө да байлап атабыз да. Бизде багы алманы, чоң алманы тигип алып эле түшүм бербей атат дейт. Ошон үчүн бала жашынан багы бутакты тарбиялап келсе, бул алмаларды дагы 5 жылда, 6 жылда түшүмгө келтирип койсо болот. Улам картайган сайын алмасы майланып берет. Түшүмдүн сапаты жок болуп калат. Ошон үчүн бул алманы мен 1 жыл бутадым, дагы 2 жыл бутоого коем деген болбойт да, бул алманы жылына буташ керек. Эң башкысы бакты бутоодо андагы мөмө берүүчү бутактарды, бүчүрлөрдү айырмалай билүү керектигин адистер айтат. Жөн эле каалагандай кылып кесип салууга болбойт. Бутоого да кылдааттык менен мамиле жасоо керек. 1 жылдык тез өсүүчү бутактарды коет. Булардын иммунитети күчтүү болуп кетет дагы, азыкты көп алат. Ошон үчүн мындай бутактарды жок кылып, керектүү бутактарын калтырабыз. Ал эми алмада момундай түшүм берүүчү бүчүрлөр бар. Берден бир алма алат, кайта куурайт, кайта алат да. Ошон үчүн ушул бутактарды сактаганды билиш керек. Алма бутаганда чоң бутакты калтырам, анан кийин баарын тазалап алып таштайм дебеш керек. Туура кетирип, анан ушул бүчөрлөр менен иштеш керек. Ошондо түшүм жакшы болот дагы. Могул чоң стволдо турган, скелетный формада турган бутактар. Алмасы чоң болот. Облус аймагында алма бак аянттары жыл сайын кеңейип баратат. Таластын алмасы коңшу Казакстан, Россия жана Өзбекстанга экспорттолот. Жергиликтүүлөрдүн айтуусуна караганда 2-3 жылдан бери алманын баасы арзан болууда. Бирок ошого карабай багбандар аракет жасап, сапаттуу түшүм алуунун камын көрүшүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.